биринчи суроо неме ушул жактан түз эфирден суроо берип атышат. Атамбаевдин берген интервьюсу боюнча сиздин пикириңиз. Ошо кимдер берип атат, айтсаңыздар, себеп неме интернеттен аябай көп суроо келип атат да, кайнап кеткен. Фейсбуктан аябай көптөгөн суроолорду беришет, мен ошого жооп берем деп айтканмын. Мен ал жердеги көтөргөн суроолорду азыр бир 10 мүнөт башта YouTube'га чыкты. Себеп аябай куу болуп калганда айтып атпаймынбы? Керектүү жерлерин алып калып, керексиз жерлерин жоготот да. Мен кече ошол төгөрөк столдо эле айттым. Бүгүн бул жерге келип айткан жерим жок. Урматтуу аксакалдар, бүгүн мындай болот. Куттуу болсун, ийгилик болсун, аманчылык болсун, биз жаныңыздабыз, сиз аябай туура иштеп атасыз, сиз ушул жолуңуздан тайбаңыз дегендер КТР калтырат дагы. Калган жердин баарын кыркып алып салат деп. Учурашканыңды да көрсөтпөйт да, баягы ийилип барып эки колдоп жылмайып барып учурашкандарды көрсөтүлөт, алар билет алар. Мына ушуну жасап келген адистер отурат да азыр делечи, аппаратта ушундай адистин чоңу барып калды да азыр. Чындыгында ошондой болуптур. Мына кечетен бери айтып атпайбы? Мадумаров катышыптыр, эмне үчүн сөз айтпайт? Эмне оозуна бул кыргыз ушундай болуп калдык биз. Ойлонбойбуз да, айткандыр, айтса көрсөтпөй аткандыр деген болбойт. Неге сүйлөбөйт? Неге айтпайт? Жөнөкөй эле журналисттер биз таппайт. Ошону түндө саат 1ден өткөндөн кийин коюпту, эл уктаса. Акаев да ушундай кылат эле. Сессияны аябай, шашпай, кереги жок баягы Рабыня Изаура деген кинолорду берип, сериалдарды көрсөтүп, бар нуктатып коюп, анан кийин жогорку кеңештин сессиясын коюп коюшат эле. Ушундай митаамдык куулук менен баштарынан мүйүз чыгып кеткен жок. Кечекилер дагы ушундай кылыптыр. Эмнеге? Себеп ошол эле кишилер кайра бүгүн барып калды да аппаратка. Азыр кайталоосунда тартып алышыптыр биздин балдар, анан YouTube'га чыкты дейт. Ошол жерде кенен айтылган. Мына ошол ийилүүчүлүктү койбойлубу деген маселе, ошол концепцияны аябай мактап киришти эле. Мен айттым, концепцияны абдан конституциядан түшүнүгү жок киши жазыптыр. Бүгүнкү күндө президент чарбалык ишке кийлигишүүгө түк укугу жок. Байкадыңызбы? Кече оң тарабында, өкмөттүн сол тарабында жогорку кеңешинин төрагасынын орун басары отурду. Дың деп бир сөз айта алган жок да. Себеп көбүнчө экономикалык маселени көтөрүштү экс-премьерлер. Өкмөт жооп бериши керек эле, биз эске алалы, муну караштыралы. Айта албайт да, себеп айта албагандардан куралат да. Биздин кайгыбыз ошол болуп атпайбы? Форматын карап көрүш керек. Кээ бир учурларда мындай жыйындардан болгондон болбой. Себеп конкреттүү сын пикир айтылдыбы, ошонун жыйынтыгы болуш керек. Мына карап көрүңүздөрчү. Россиянын президентин карасаңыздар, кандай жыйын болбосун, заматта ошол жерине жообун берип атат. Ойлонолу, көрөлү, толгонолу 2 сааттан кийин же 3 айдан кийин жооп берейин деген жери жок. Сибирге барабы, же тиги Кавказга барабы, кайсы жерде отурганбыз ошол жерде жооп берип атат. Эмне деген? Себеп мамлекеттеги болуп аткан окуядан кабары бар киши замат жообун берет. Ошол, анан менимче ошо YouTube'дагы Мадумаровдун сөзү деп чыгыптыр. Азыр эле чыкты. Мен өзүм да көрө элекмин. Уже ссылкасын берип атышат. Ошол жерден бар, ошону кененде угуп алышат го. Убакытты башка жака, башка суроолор бар. Атамбаев жөнүндө сиздин Эмне боюнча? берген интервьюсу боюнча сиздин пикириңизди сурап. Мен Атамбаевдин берген интервьюсу боюнча бул баягы кечиккен махабат деген түшүнүктөр бар го. Бул кечиккен өкүнүч деп айтам. Өтө кечиккен өкүнүч. Кээ бир жерлерин туура айтып атат, бирок туура айткан жерлерин ошол 6 жыл, 1 жыл премьер-министр, 1,5 жыл премьер-министр, 6 жыл президент, демек 7,5 жыл. Жалпы жонунан 7,5 жыл бийликте олтурганда ошол нерселердин баарын жасап коюш керек эле. Айтылбады беле? Айтылды эле. Мына башкаларын айтпайын, Мадумаровдун айткан ар бир сөзүн кайталады негизинен. Саясий куугунтук боюнча дагы. Мына азыр менин командамды соту жок, оту жок камап койду деп атпайбы? Ал нерсе болуп келген. Мына азыр көптөгөн суроолорго жооп берилбей атат деп атпайбы? Ал кезде дагы жооп берилген эмес. Мен дагы кезинде өзүм колум менен жазып, баягы 10-жыл кыш айлоодо, 11-жыл кыш айлоодо
кечээки 15-жылдык шайлоодо ар бир мыйзам бузууларын дискке көчүрүп туруп диски менен кошо бергенбиз. Мына Сапар Исаковдун жеке өзүнүн колуна берген ичинде диск бар. Кыргызстанда аябай мыйзам бузуулар боюнча фактылар менен. Бирок эч деген сөз жооп берген жок да. Туура деп да айткан жок, туура эмес деп да айткан жок. Келиңизчи сүйлөшөлү деп да айткан жок да. А бүгүн эми ушундай абалга кептелди да. Биздикилердин баары түштөн кийин кирет да акыла. Кечээ премьерлер деле айтышып атпайбы? Мен ошол жерде айттым. Ушу концепциясы боюнча 91-жылдан бери не деген алтын концепциялар кабыл алынды. Ошонун баарын ишке ашыргандар отурабызбы ушул жерде? Эгер ошо концепциялар керемет болгон болсо, бүгүнкүсүн мактап атышат да. Ошолор дагы керемет деп макташкан. Тим эле академик Аскар Акаевичтин гана колунан келет мындай концепция жазуу дегенге чейин. А эгер ошо керемет болгон болсо, ишке ашыргандар биз элек ошол жерде отурган. Эмне үчүн Кыргызстан бүгүн СНГда эң арттагы өлкө? Качан жалганды токтотобуз? Доомат каттуу коюлду. Атамбаев тарабынан өтө каттуу коюлду доомат. Бул бүгүнкү күндөгү бийликтин бетине аябагандай каттуу, кандай десем, маданияттуураак түрдө айтканда бетке чүркөө болот да. Бул аябагандай каттуу болот. Бул эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын бийлигинин кадыр баркына каттуу доо кетти. Экинчиден ошол президенттик шайлоонун өтүшүнүн мыйзамдуулугуна доо кетти. Легитимдүүлүгүнө доо кетти. Бул эң каттуу айтылган сөз, мен сүйрөп келдим эле, притащил деген сөз, сүйрөп келдим деп түшүнөт кыргыз. Трагедия кайгыбыздын ушунда туруп атат, сүйрөлүп келүүчүлөрдүн кесепети тийип атат. Баягы күрөшүп, жалында күйүп, музда тоңуп, ач калып, ток калып, кээде күлүп, кээде ыйлап, кээде кулап, кээде туруп бышкан азаматтар келбестен сүйрөп келгендердин кесепетинен Кыргызстан сүйрөлүп келет. Мана 91-жылы Акаевди сүйрөп келишти. А киши айтты, мен парашюттан түшүп калдым. Мен даяр эмес элем, түшүмдө да кирген эмес деди. Андан кийин Корманбек Салиевич айтты. Мен тамак ичип отурганмын, мен тамак ичип отурсам эле жүрүңүз деп эле алып келип отургузуп коюшту. Отунбаев айтты, жалаң эркектер бар экен, жалгыз аял сиз экенсиз, сиз колдоп бериңиз, сизди алдына түртөлү деп мени түртө салышты. Кийин Атамбаев айтты, каражат керек болуп атат, каражат жалгыз сизде бар, каражаттуу гана киши жеңет, болбосо башкаларга алдырып беребиз деп мага токтошту. Азыркысы айтты эле, мен президент эмес, өкмөт башчы болуш түшүмө да кирген эмес деди. Анын сөзү. А мен болоюн деп кичинесинен даярданган, кээде жаңылышкандыр, кээде мүдүрүлгөндүр, кээде кулагандыр, кээде ыйлагандыр. Ошондой болуп такшалган ер азаматтарды эмне үчүн койбой атабыз? Эмне үчүн жалаң сүйрөлгөндөрдү алып келип атабыз? Сүйрөп келип атабыз да себеби. Бул дагы Атамбаевдин сөзү, меники эмес. Притащил деди. Анан дагы айтып коет, мен түшүнбөйм, эмнеге ушунча жыл буларды сүйрөп жүрдүм экен деп. Анын сөзү бул дагы. Мен түшүнбөйм дейт, эмнеге сүйрөп жүрдүм экен ушунчалык кылып. Бир агасын элчи кылдым дейт. Бир агасын бир эмес эки жолу, бир инисин бир эмес эки жолу төрага кылдым дейт. А мунун эч кандай кадыр баркы жок экен дейт. Кадыр баркы жок, бирок 20 жыл сүйрөп келдим дебеди. Демек ошол сүйрөп келгендин кесепети каргышы кимге тиет? Элдин убалы кимге? А мен болом деген азаматтарды эмне үчүн чыгарбай атасыңар? Сүйрөлүп жүргөндөр. Бул кайгы, улуттун кайгысы. Бирден Адахатим Сабаевич, Аллах буйруп парламентке Бүтүн Кыргызстан партиясы өтүп калса, сиздин командаңыз даярбы? Биздин команда ар дайым даяр. Мен дайым жооп берем, эл даяр болуш керек ага. Биздин команда Кудайга шүгүр. Мен кечеде айттым, мына ушу бүгүнкү парламент бардыгы 6 миллион сомдон турат. 6 миллион, ар бир депутаттын баасы 6 миллион сом. Билесиздер, ошол өткөн партиялардын, өткөн депутаттардын жанагы шайлоого колдонгон каражаттарын 120га бөлсөңөр 6 миллион сомдон туура келет. Кымбат кишилер, өтө кымбат. Өтө кымбат. Кезинде аябай миллиондогон эмнелерге Аскар Акаевич жанакы керемет уруктандырабыз деп Австралиядан кочкорлорду сатып алып келгенде. Эсиңерде барбы? Булар алардын баасынан да кымбат болуп кетишти. Кымбат 6 миллиондон турса. Эми ошол каражаттын баары кайдан келип атат? Кайдан болуп атат алар? Биздин элибиз өзү өзгөрбөсө, элибиз өзү шайлоого болгон мамилесин өзгөртпөсө, бул жагдай өзгөрбөйт. Ошондуктан шайлоо болуп калган болсо, мен кече айттым, биринчи кезекте элдин ишенимин кайтарышыбыз керек. Эл ишеним качан кайтат? Таза шайлоо болгондо кайтат.
Биринчи мен талап койдум, биз кодексти жазып бердик. Мына депутаттар жаза албайт экен, депутаттар. Биз 6 киши жазып бердик, 4 киши жазып бердик. Аябаганда элдин талабына шайкеш келген адилеттүү шайлоону өткөрүү. Биз сөз менен гана сын айтып аткан жерибиз жок, мыйзам жазып берип атабыз. А конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мен макул эмесмин деген кыймылдын түзүлгөнүнө 1 жыл болду. Мына 15 октябрда шайлоо бүттү. 16 октябрда биз макул эмесмин деген. Эмнеге макул эмес болдук? Биз кечээки Алмаз Атамбаев айтып аткан аябагандай жапайычылык менен өткөн шайлоого макул эмеспиз. Биз кыргыз элинин добуштарын сатып алганга макул эмеспиз. Мына кече Кумтөр боюнча эч ким маселе көтөрбөй койду, тилекке каршы. Ошол Кумтөрдөгү мөңгүлөрдүн, кыргыздын тоолорунун жарылышына макул эмеспиз. Биз сыртта мына 25 жылдан бери өкмөт башкарган, парламент башкарган азаматтар отуруп, мына сыртта жүргөн кыргыздардын тагдырын бир киши бир сөз менен айтпай койду. Мен ушуга өкүндүм. Биздин убактылуу иштеп жүргөн, айрыкча Россияда иштеп жүргөн азамат бирөөнүн бир да сөзү болгон жок тилекке каршы. Алар деген расмий алганда бүгүнкү күндөгү кыргыз мамлекеттик казынасынын бир бөлүгүн ошолор берет. Тең мамлекеттик бюджет канча болсо казына ошончо акчаны ошо сырттагы биздин азамат жигиттер, кыздар жиберип атат. Эмне үчүн алардын тагдырын бир жолу айтып койбойсуң? Эмне үчүн жөнөкөй эле дегенде ошол Россияда жүргөн, Казакстанда, Түркияда жүргөндөрдүн шайлоого болгон укугун эмне үчүн камсыз кыла албайсың? Эмне үчүн ошолор шайлоого келсе ургулап, тепкилеп, кабыргаларын сындырып, сыртта жүргөнү бир тең, көрүнгөндөн кордук жеп жүргөнү эки тең, иштеп жумушун акчасын ала албай жүргөн азаматтарыбыз канчасы? Ошолор келип кыргыздын жараны катарында шайлоого келсе тепкилеп кууп чыкканың эмне үчүн? Буга ким жооп берет деген маселени кечээ айттым мен. Каттуу айтылды, каттуу. Чындыкпы, чындык. Ошондуктан жанагы шайлоо кодексин түздөн түз өзгөртүүбүз керекпиз. Баягы 1 сом, 2 сом акча каражат менен эмес, акыл менен. Бүгүнкү күндө чөнтөк таразага түшпөш керек. Акыл таразага түшүш керек. Акыл жеңгенде гана мамлекет, биз башка мамлекетке тең болуп жашайбыз. Ансыз жашай албайбыз. Мына бүгүн азыр окуп калдым, Бишкектин үстүн түтүн каптап атпайбы? Ошону өкмөттүн жыйынында караштыр дагы себебин билесиздерби эмне деп айтыптыр? Иретсиз салынган үйлөрдүн кесепетинен Бишкекте шамал жүрүп турчу да, мына 3 шамал өтүүчү жолдорубуз бар. Муну Советтер Союзунда илимий деңгээлде жасашкан. Мына ошол Жаш гвардия менен бир эмнеси өтөт, Манас проспекти менен бир өтөт, анан мына Алматы, анан тиги Совет көчөлөрү менен өтөт. Ошол келип шамалдын жолун тосуп калды үйлөрдүн баары. Мына кышында чыдабагандай болуп асфальт эрип атат. Жайында, кышында көрүп атабыз, түтүндөн бошобой атабыз. Анан эми карап көргүлө. Ошол үйлөрдү салгандар кимдер болуп атат? Кече президенттик шайлоого эбегейсиз куржундап акча взнос төккөндөр болуп атат. Фамилияны карап көргүлө. 2-3 курулуш компаниясы бар экен. Ошолордун жетекчилери кечеки президенттик шайлоону камсыз кылып бериптир. Документ. Чен миллиондогон акчаларды бериптир. Бул эмне талапкерди өтө сүйүп кеткенденби? Эми караңыздар, кече мен ушул резиденция тарапка көптөн бери чыга элем. Бишкектин өпкөсү деп ошол жерден аба жутабыз деп турган жерлерге белгилүү фирмалардын бардыгы үй куруп баштаптыр. Резиденцияга чейин кетиптир. Манас проспекти жолдун эки бети. Бул биринчиден коопсуздукка жол бербейт. Ал өкмөттүк жол. 12 кабат, 15 кабаттуу үйлөр туруп атыптыр. Мындай жапайычылык болгон эмес. Кече Атамбаев айтып атпайбы? Мындай жалганчылыкты Акаевтан дагы, Бакиевтен да күткөн эмесмин. Ал болгон эмес ал кезде деп. Демек, ар бир кийинки келген президент өткөндөгү президентке караганда бир тепкичи жогорураак мыкаачылык кылып атыптыр да. Кандай дейсиз? Менин сөзүм эмес, дагы бир жолу баса белгилейт. Эми мына соц тармактардан келиптир дейт. Ассаламу алейкум Адахан агай, Акшдагы ийниңиз кайрылып жатат. Биринчиден Акшга келип жердештерден кабар алам деп жаттыңыз эле, качан келесиз? Нурсултан Ташматов дейт. Нурсултан мырза, качан даяр болуп чакырсаңыздар, ошондо жолугушабыз, Кудай буйрса. Келерки шайлоого бүтүн Кыргызстан саясий партиясы катышабы? Атамбаев менен Жээнбеков бирүүгө чакырып, сизди ортодо өз кызыкчылыктарына колдонуп алышпайбы дейт. Эми мен жаш баламын, мен кызыкчылыктарына чакырса бара койгон. Бирок
кооптонууну туура түшүнөм. Ошол дасторкондун чекесине, столдун чекесине чакырып койсо эле ыйлап бактылуу болуп кетет экенбиз. Мен кечээ байкадым аны. Менден камсанабаңыздар. Фейсбуктан Нышанбек уулу Таалайбек дейт, буюрса жакында 300 000 кол топтолуп бүтөт. Референдумдан утуп чыктык, кантип анан кандай жол менен бийликке келесиз дейт. Нышанбек мырза, Нышанбек уулу Таалайбек мырза, мен ушуну жакшы эстеттиңиз. Мен расмий түрдө айтып коеюн, бүгүндөн баштап ошо кол топтоотууну токтотобуз. Себеп 200 000ден ашты. Мен аябай терең ыраазычылык билдирем, айрыкча Россияда жүргөн биздин жарандарга. Ушул метродон метрого жүрүп чуркап жүрүшүп ушулар кол топтошту. Мен катуу ыраазычылык билдирем. Мына биздин Кыргызстанда чуркап жүрүп, бүгүнкү күнгө чейин чуркап жүргөндөр бар кол топтоп. Кечээ мына интернетке чыгып кетти. Өзгөн районунун Мырзаке айылындагы болгон бейбаштык. Эми ошол айыл өкмөттөрү кечээ Акаевди дагы ушундай коргоп келишкен, Бакиевди да коргоп келишкен. Булар кимди болсо коргой берет экен да. Барып эле байлап коюш керек да. Бардык ошол, эч оңолбой койду. Биз расмий түрдө токтотобуз. Эмнеге? Себеби биз 200 000ге жакын топтой алдык, 100 000 керек. 1 жыл, туп-туура 1 жыл болду кол топту баштаганыбызга. Демек биздин саясий аң сезимибиз, деңгээлибиз дали болсо жете элек экен. Эми бүгүн Кыргызстандагы кырдаалдарды кечээкини көрүп отуруп, мен айтып атам, бүгүнкү күндө токтотолуп, биздин мүмкүн мындан эстүүрөөк, мындан чечкиндүүрөөк муун келер дагы. Мына ошолор ишке ашырбаса, бүгүнкү күндө титрейт. Мына Токтогулдагы, кечээ Ала Букадагы окуяларды көрдүңүздөр да. Мына Нарындан биздин талапкерлер барып, Токтогулда, Ала Букада кол топтоп атса, не деген нерселерди көрсөтүшүп атат. Уят маселе бул. Өтө уят маселе. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндө расмий түрдө конституциялык жол менен кол топтоп, көчөгө чыгып жол тосуп эмес, мыйзамдуу түрдө аракет кылганга дагы бүгүнкү бийлик коркот экен, титрейт экен, калтырайт экен. Мына өткөн жылы мынчалык карама-каршылык жок эле. Мынчалык каршылык жок эле. Соңку 2 айдын ичинде каршылык аябагандай катуу.